Совесть имеете? Аялым жанымда, вы понимаете, у меня жена рядом, в панике. Сарыкаев, аялым жанымда турса, мени уруп жатасыңар, силерде адамгерчилик барбы деди. Сарыкаевдин оозун жыртып койгондор эми кандай жаза алышат? Кант шаарында фура менен КамАЗ кагышты, унаалардын тыгыны башталды. Бул аял жардам берүүнү убадалаган. Бишкекте алдамчылыкка шектелген дәл ушул аял кармалды. Оштун мэри концертке келген адамдарга кайрадан жүрөкчө көргөзүп, маанайын көтөрдү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Не, тебе. Они кривые стали! Тапкан болсун ана. Мирлан Талайбековду түндө 4 киши сабап кетти. Мирлан Талайбеков Сарыкаев сабылган окуя боюнча кылмыш иши козголду. 4 шектүү ИБСке камалды. Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жаран арыз менен кайрылып, белгисиз адамдар аны сабап кеткенин билдирген. Окуя болжол менен түнгү саат 2:00 чамасында Ак Ордо жаңы конушундагы Өмүр жана Долонбей көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Талайбеков BMW үлгүсүндөгү автоунаасын айдап баратып, светофордо токтогон учурда анын артынан Toyota Will автоунаасы келип урунган. Ушундан кийин ортодо жаңжал чыгып, Мирлан Талайбековго дене жаракаты келтирилген. Окуяга катышкан бардык адамдар милиция бөлүмүнө жеткирилген. Медициналык кароонун жыйынтыгында баарынын тең мас абалда экени аныкталган. 25 октябрда бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси хулиганчылык боюнча кылмыш иши козголду. Тийиштүү экспертизалар дайындалган. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык 4 шектүү кармалган Бишкек шаарынын ИБСине камакка алынды. Не, тебе. Они кривые стали! Тапкан болсун ана. Барган жокко тартып алсаң, досторубу? Кайсы досуң? Мен вообще түшүнбөй атам. Укрывательство деген статьяны билесиңби? Кайсы укрывательство? Не очень заурно убирать надо будет. Я сейчас поедем. Жок, мен бир эле полиция деген, мен чапкан жокмун экиси. Без сознания лежал життер. Вы при моей жене глотасың, життер мындай. Совесть имеете? Аялым жанымда, вы понимаете, у меня жена рядом, в панике. Кант шаарында жакын айланма жолунда КамАЗ менен фура кагышты. Бишкек Нарын Торгат жолунда 2 оор жүк ташуучу унаанын катышуусунда жол кырсыгы болуп, чыгыш багытта тыгын жаралды. Жол кырсыгы бүгүн 25 октябрда болжол менен 13:00 Кант шаарына жакын айланма жолдо болгон. Чыгышты көздөй бара жаткан КамАЗ фуранын принципине орунуп, соккундан улам кабинасы жол жээгине чыгып кеткен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Талашка түшүп жатасыз. Мир ака чечишип алсак дейди келе. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев эл менен жолугуш учурунда белгилүү ырчы Гүлназ Чыныбек кызы мындай билдирүү кылып талкууга түштү. Талашка түшүп жатасыз. Мир ака чечишип алсак дейди эле. Жалпы эле Кыргызстандын эли сизди жакшы көрүп аткан учуру анан мен ушул микрофонду колума тийгенине пайдаланып мен бир маселени чечип алгым келип атат да. Азыр эми сиздин комментарий окуганга деле убактыңыз жок болсо керек. Сиз талашка түшүп атасыз да ака азырчы. Билесизби? Башка шаардагылар бизге берип турган, бир айга берип турган мэриңерди дейт. Башка шаар эле эмес, башка область эле эмес, коңшу өлкө же болсо чет өлкөдөн да кызыккандар болуп атат сиздин ишмердүүлүгүңүзгө. Ошону азыр чечип алсак деди эле. Мына Оштогу пландагарыңыз бүткөнгө чейин эч жака кетпейсиз да, биз ташта. Кетпейсиз а ташта? Болду да ушуну Кудай ылайым эле өмүр берсин, шаңдуу болушуңар болсунчу. Ылайым эле Кудай өмүрүңүзгө береке берсин. Мына ушундай сиз элди ойлосоңуз, эл дагы сизди ар дайым биз коштоп, кубаттап, колдоп турганга даярбыз.
кайсыл жагынан болсо ар дайым сиздин баштаган жолуңузду улантууга жана ошондой эле коштоп колдоп турганга биз дагы маданият өкүлдөрүнүн атынан дагы айтсам болот, даярбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Жардам берүүнү убада кылган. Бишкекте алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы калаада алдамчылыкка шектүү 50 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Ага ылайык милицияга жаран арыз менен кайрылган. Ал ушул жылдын октябрь айында белгисиз адам ага теңдик конушундагы жер тилкесин алуу үчүн жардам көрсөтүүнү убада кылып, алдамчылык жолу менен 500 000 сом акчасын алганын билдирген. Шектүү акчаны алгандан кийин убадасын аткарбай, белгисиз тарапка качып кеткен. Аталган факт алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Шектүү 50 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда анын ушул сыяктуу кылмыштарды жасоого катыштыгы бар экендиги аныкталды. Шектүүнүн аракеттеринен жапа чеккен же эл тууралуу кандайдыр бир маалыматка ээ болсоңуз, төмөнкү номерлерге кабарласаңыз болот. 0702 07 12 63. Булак Супер Кежи. Madaniyatda mukti xizmatkeri Qirg'iz estradachisi Daniyar Janibekov.